Кыргызстандын 29 жылдан ашуун эгемендигинде дээрлик 30дан ашык премьер-министр алмашкан. Азыркы өкмөт башчы Улукбек Марипов 32-чи болуп кызматка киришти. Жалпысынан алганда ар бир премьер 1 жылга жетпеген убакыт иштептир. Премьер-министр менен бирге өкмөттүн курамы дагы улам сайын жаңыланат. Өкмөттүн курамы менен бирге анын түзүлүшү дагы байма-бай өзгөрүп турат. Тактап айтканда, министрдин канча замы болуш керек, министрлик, мамлекеттик агенттик, кызмат жана башка ведомстволор канча болуш керек деп улам эле баш катыра беришет. Азыркы өкмөт дагы өзүнүн структурасын бекитти. Мурдагыларга караганда саны аз, өнөмдүү болушат деп убадалышууда. Андыктан курамы да түзүлүшү да өзгөргөн өкмөткө кенен токтолобуз. Негиз катары Садыр Жапаров өзүнүн Facebook баракчасына чыгарган өкмөттүн жаңы схемасын колдонобуз. Бирок башында бир нерсени тактай кетсек, Садыр Жапаров Кыргызстандын президенти. Ал эми Кыргызстан болсо учурда аралаш парламенттик президенттик республика. Президенттик башкаруу формасы референдумда кабыл алынганы менен жаңы конституция бекий элек. Мындан улам Садыр Жапаровдун өкмөттү куруп, анын структурасын өзгөртүүгө тиешеси жок болушу керек эле. Анткени бул премьер-министрдин жоопкерчилиги. Кыргызстандын президенти жарыя кылган баракка кайтып келсек, мурунку өкмөттүн түзүлүшү бир аз башаламан көрсөтүлгөн. Ошол эле маалда жаңы вариантын жыйнактуу сымал түзүшкөн. Мурун 4 вице-премьер бар болсо, алардын бирөө эле калган. Министрлик, ведомство, мамлекеттик комитет, фонд, кызматтардын саны 42-ге жетчү. Мына алар бул жакта быжырата чачылып тартылган. Эми жаңы структурада болгону 12 министрлик калмакчы. Калган ведомстволор жоюлуп кеткен жок, болгону толугу менен дал ушул министрликтерге өткөрүлүп берилет. Анда эмесе жаңы структурадагы эң ири ведомстволорго токтолсок, экономика жана каржы министрлиги. Аты айтып тургандай эле экономика жана каржы министрликтерин кошуп салышкан. Мурун эки башка болсо, азыр бирге иштешет. Анын ичине дагы бир катар ири кызматтар камтылган. Алсак, салык кызматы, бажы, мамлекеттик финансылык көзөмөл, финансылык чалгындоо, мамлекеттик мүлк фонду, кыргыз патент, каржы полициясы жана монополияга каршы мамлекеттик агенттик. Бул ведомстволор мурун түздөн-түз премьер-министрге баш ийишчү. Эми алардын башчысы башка, экономика жана финансы министри болот. Мындан сырткары анын карамагына инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттиги кирет. Бирок тизмек муну менен аяктабайт. Мурунку маданият, маалымат жана туризм министрлиги туризм тармагы боюнча эмгек жамаатын материалдык базасы менен чогуу дал ушул экономика жана финансы министрлигине өткөрүп бермекчи. Ал эми мамлекеттик экотехинспекция өз кезегинде метрологиялык көзөмөл жана мамлекеттик желек гербти жасоо боюнча көзөмөл милдеттерин өткөрүп берет. Ошентип экономика министрлиги өзүнчө эле бир бөлүмдөрү толтура гигантка айланат. Айыл чарба министрлиги. Ал азыр айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлиги деп аталат. Мурунку аталышынан тамак аш өнөр жай жана мелиорация деген сөздөрдү таптакыр эле алып салышкан. Ошентсе дагы ал жакка аймактарды өнүктүрүүнү кошуп, аймактарды айыл чарба аркылуу өнүктүрүү ниетин билдиришти. Мурун болсо аймактарга экономика министрлиги жооптуу эле. Министрликтин негизги мүдүрү аныкталды. Эми анын милдеттерине токтолсок, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция, суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттик кошулган. Бирок толугу менен эмес. Ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү департаментин эмнегетир транспорт министрлигине жүктөп коюшкан. Ага кийинчерээк токтолобуз. Ушул эле айыл чарба министрлигине айлана чөйрөнү жана токой чарбаны коргоо департаментин кошуп беришкен. Мында дагы баарын эмес, экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча жооптуу бөлүмдү ÖKMге өткөрүп беришкен. Регионалдык өнүктүрүү мамлекеттик агенттик мурун жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана этностор аралык мамилелер боюнча агенттик болчу. Аны дагы экиге бөлүп салышты. Аймактарды өнүктүрүү айыл чарба министрлигине кетсе, улуттар аралык иштер маданият министрлигине жүктөлдү. Экотехинспекциядан дагы бир үзүм жулуп кетишип, айыл чарба министрлигине тапшырып коюшту. Алар жер боюнча мыйзамдар, суу колдонуу жана суу объектилерин кармоо боюнча функциялар. Энергетика жана өнөр жай министрлигине кезек берсек, мурунку өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитет толук кандуу министрликке айланды. Анын карамагына отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик өттү. Ошондой эле майдаланып кеткен мамлекеттик экотехинспекция дагы кошулду. Эми ал инспекциянын ордуна энергетика жана өнөр жай министрлиги энергетика, өнөр жай коопсуздугу, геологиялык иштер жана жер казынасын пайдалануу боюнча текшерүүлөрдү жүргүзүп турат. Кезекте транспорт, архитектура, курулуш жана байланыш министрлиги. Жаңы аталышы транспорт жана архитектура министрлиги. Архитекторлор кайда, анан жолчулар кайда деп таң калышыңар мүмкүн. Оңой эле. Бири жапыз жерде иштесе, башкасы бийик имараттарды курат. Эми эки жактан курулушчулар болуп жатпайбы?
балким өкмөттүн мындан да артык жүйөсү бар чыгар. Жаңы ведомствону транспорт министрлигинен жана архитектура мамлекеттик агенттигинен курушкан. Бул жакка мурун суу ресурстары боюнча мамлекеттик агенттикке тиешелүү ичүүчү суу менен камсыздоону өнүктүрүү департаментин дагы кошуп коюшкан. Анан кайра эле экотехинспекциядан дагы бир чымчым үзүп кетишкен. Анын транспорт жана курулуш боюнча мыйзамды көзөмөлдөө боюнча милдеттери транспорт министрлигине жүктөлгөн. Юстиция министрлигине кезек жетти. Ага жаңы ат таба алышпай коюшканбы, айтор эски аталышы менен калды. Аталган министрликке мамлекеттик каттоо кызматын тапшырышты. Мурун ал түздөн-түз өкмөткө караштуу болчу. Кызыгы жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматындагы чаптап коюшту. Эске салсак, ал өлкөдөгү бардык түрмөлөрдү тизгиндеп турат. Мурун ал өзү менен өзү болчу. Бирок юстиция министрлиги жана ИИМ менен тыгыз иштешчү. Жаңы түзүлгөн юстиция министрлигине өкмөттүн алдындагы соттук эксперттик мамлекеттик кызмат дагы кошулган. Мурунку саламаттык сактоо министрлиги менен эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигин дагы бириктирип салышты. Эми ал саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги деп аталат. Мында татаалда эле эч нерсе жок. Болгону эки министрликтин атын кошуп туруп бир министрлик кылып чыгарып коесуң. Ошондой эле жаңы министрликтин карамагына мурун статусу боюнча өз алдынча министрликке тетегелген социалдык фонд дагы өткөрүлдү. Ага улай эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду дагы кошо көчүп келди. Ал аз келгенсип саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигине миграциялык мамлекеттик кызматты дагы жүктөп коюшту. Бирок баарын эмес, болгону ички миграцияга тиешелүү бөлүмүн гана. Ал эми тышкы миграция тышкы иштер министрлигине кошулду. Кайталанбаш үчүн ушул жерден кошо кетсек, мамлекеттик экотехинспекциянын турак жай, өндүрүштүк имараттардагы шуулдоо, вибрация жана үн изоляциясы боюнча талаптарды көзөмөлдөө боюнча функцияларын саламаттык сактоо министрлигине өткөрүп беришти. Эми тышкы иштер министрлигине токтолсок, бул жакка тышкы миграциядан башка эч кандай жаңы милдеттер жүктөлгөн эмес. Жада калса аты дагы ошол бойдон өзгөрүүсүз калган. Өзүнчө бир агенттикти кармагандын ордуна анын функцияларын тышкы иштер министрлигине тапшырып берүү туура болот. Анткени ошол эле Россия үчүн ведомствонун статусу катардагы миграция кызматына караганда жогору турат. Ал структуранын өкүлдөрү дипломатиялык статуска жана көбүрөөк укуктарга ээ болушат. Мисалга, эгер Москвада алардын эмгек жамааты 11 кишиден турса, алар миграция кызматына эмес, биздин элчиликке тийиштүү болушат. Тагыраагы баардык 11 кызматкер дипломатиялык статуста болушат. Миграция кызматынын мүмкүнчүлүктөрүнө салыштырмалуу мигранттарды жакшыраак коргоп калышат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги эми Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги деп аталып калды. Маданият министрлигине мамлекеттик спорт агенттиги өтөдү. Тамаша, чындыгына жараша деген сөз ушинтип чын чыгып отурат. Мы совсем забыли, с нами специально на эту игру приехал сам министр культуры и бокса Кыргызской республики. Этностор аралык мамилелер боюнча милдеттер эми Маданият министрлигине жүктөлмөкчү. Брат, ты что-то путаешь? Это мы, узбеки, самый дружелюбный народ. Нет, дорогой, это мы дружелюбный народ. Это мы самый дружелюбный. Это мы дружелюбные. Чем докажешь? Я тебя люблю, понял? Билим берүү жана элим министрлиги өзгөрүүлөргө анчайын деле дуушар болгон эмес. Ага болгону жогорку аттестациялык комиссияны кошуп беришкен. Мурун ал өкмөткө караштуу болчу. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетти жана башкы штабты дагы бириктиришип, кайрадан коргоо министрлигин пайда кылышты. Кезекте өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Аты ошол бойдон сакталган, бирок курамында жылыштар бар. Бул министрликке мамлекеттик материалдык резервтер фонду өткөн. Ошондой эле мамлекеттик токой чарба агенттигинин экология жана айлана чөйрөгө жооптуу бөлүмү кошулган. Мындан сырткары ÖKMге мамлекеттик экотехинспекцияны өткөрүп беришти. Тагыраагы анын калдыктарын кошуп коюшту. Акыркысына өтсөк, мамлекеттик санариптик өнүктүрүү кызматы мурун мамлекеттик маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети деп аталчу. Бул жакка болгону бир эле мамлекеттик ишкана Кыргыз почтасын кошуп беришкен. Эми электрондук почта менен жөнөкөй почтаны кошуп көрөлү дешкен окшойт да. Ички иштер министрлиги жана УКМК жаңы өзгөрүүлөргө дуушар болушкан эмес. Так, стоять! Кыргызская милиция! Соңунда биз кандай көрүнүшкө туш болдук? Тогетерин айтканда, кызмат, ведомство, фонд жана мамлекеттик комитеттердин саны эч бир өзгөргөн эмес. Болгону аларды министрликтерге бөлүп берип салышкан. Эми алар премьер-министрге түздөн-түз жооптуу болбостон, тармактуу министрлерге баш ийип калышат. Натыйжада министрлер кабинети 11 министрлик жана 1 мамлекеттик кызмат болуп кыскартылды. Мунун өлкөнүн өнүгүүсүнө кандай жардамы болот? Эсеп-чот жагынан алганда эч кандай. Переместительный закон сложения гласит: от перемены мест слагаемых сумма
не меняется. Кыргызстандын өкмөтүнүн жаңы түзүлүшүнө кандай карайсыздар? Жоопту комментарийге жазып, биздин каналга катталыңыздар.